Армысыздар достор, сіздер менен кайрадан эле Топ 5 YouTube каналы. Бүгүнкү биздин чыгарылышта топ 5 жөн жерден уят болгон адамдарды көрсөтүп беребиз. Достор, биздин канал күндөн күнгө өнүгүп чыгат. Ошондуктан өз саңыңызды кошуп, подписаться деген кызыл кнопканы басып коюңузду суранабыз. Андай эмесе биз видеону баштадык. Достор, бул жактан YouTube каналынын журналисти Азирет Осмонов Анжелика Кыргызстан эгемендүүлүгүнө канча жыл болду десе, ошол жактан билбей туруп катып калган. Ошондо Анжелика уялып кеткениненби, микрофон ыйык деген сөздү айтканга да жетишкен. Жакшы. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда сиз канча жашта элеңиз? Абдан сонун суроо экен. Быйыл биздин эгемендүүлүккө Канча жыл болду? Нет, сейчас подождите, я не готова. Нет, сейчас подождите. Эжеке, келиңиз. Эки коюп коемби, передачага келиңиз. Эжеке, 20. 35 жыл болду келериңиз. Жыйырма 8 жыл болду эжеке, келиңиз. Азыр дагы кандай суроолорду бересиңер? Я уже не хочу отвечать. Хорошо. Неме тууралуу? Ошол мезгилдеги Эки коюп коем дегенде сиз эмне мага мугалимсизби? Түшүнбөдүм. тамашалап атам эжеке, келиңиз. Микрофонго тамашалабай эле коюңуз, бул микрофон ыйык микрофон, тамашалай турган нерсе эмес. Мен дагы алып баруучумун. Бул тамашалуу. Гүлжан эжекебиз Супер ТВга маек берип жатып, менин машинам дизель эмес, газ дагы эмес, мага дизель жакпайт. Эгерде эки бала турса, бирөөсү жагып атса, бирөөсү жакпайса, жакпай атат деген жагып атат деп айта албайсың да, отуп ортоң көрсөтүп алган. Эмес, мен дизель дагы эмес, дизель жакпайт мага. Эми жакпайт деп айтыш керек да, кантип эле бир эки бала турса, бирөөнү жактырбай атсаң, бирөөнү жактырып атсаң, анан тиги жактырбаганды жактырдым деп айта албайсың да. Мага деген неме дизель менен жүргөн жакпайт, себеби мындай дар деп ушинтерет го. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Чалак экөөбүз бирге жаңыдан гана таанып келаткан эле. Ошондо муну Салам Кыргызстан долбооруна чакырып, ошондо келиңиз, эстеликке селфиге түшүп коелу десе, телефонду залды карап туруп. Мен бияқта қарасаңыз ба? Бияқта түседі ба? Апрель телеканал журналисттери келип депутаттардан кийимин сурап жатканда, бул депутат байкебиз аябай эле жаңылышып алат. Кийимин депутаттардын баары эле билет болсо керек десе, ошондо Апрель телеканал журналисти айтат: "Биз ошон үчүн келип сиздерден кийимин сурап жатпайбыз" дегенде, бул байкебиз гимндерди да берет. Во-первых, многие депутаты знают гимн. Вот поэтому, я думаю, средства массовой информации иногда искажает. Вообще у нас в таком свете показывают, как будто мы здесь... Не, ну мы же вот приехали, проверяем. Вот, Алгалай бир Кыргызстан, азаттыктын өлүндө, ар бир сөзүн өскөндөй, өз алдынын жолунда. Замечательно. Поразительно. Гениально. Эрес Жомартов эжекебиз Супер ТВга маек берип жатып, менин машинам күлүшсүз эле жүрөт. Мына кнопканы бассаң отулат деп айтып, менин машинама жетпей жүргөн эркектер толтура деп туруп, ушундай машина көрдүңөр беле деген сөздү да айта калат. Бул машина негизи ключу жок эле жүрөт. Мына бул кнопканы басабыз. Мына кетти. Мага ушунусу жакшы экен. Ключ көтөрүп барып болбой. Ал эми монтип өчүрөрдө болсо, мындай кылып туруп эле, муну басып койсо эле өчөт. Ушундай машина көрдүңөр беле? Арсенай жана анын окуучусу экөө маек берип жатып, журналисттердин суроо жообуна "Зима не будет" деп жооп берген. Ага да орус блогерлери видео тартканга жетишкен. Минус 20 градусов было, а до этого тоже минус 7 градусов было максимум. Сперва, это зима не будет, действительно. Опа, сейчас минус 10, и вот это, черт побери, снег. Зима не будет, блин! Арстан Алай сказал: зимы не будет, зима не будет, зима не будет. На русском языке, видимо, это звучит немножко по-другому. Я все понял. Зима не будет, это